Сыны айылындагы номер 3 Алишер Молдокеев атындагы орто мектеп 2000-жылы пайдаланууга берилген. Бирок спорт залы жок курулган. Учурда 650 бала билим алууда. Мектеп жамаатынын айыл элинин суроо талабы менен мектеп жанына заңгыраган мына бул спорт зал өткөн жылдын октябрь айында пайдаланууга берилген. Бирок көп өтпөй эле кыялын көрсөтө баштаган. Тактап айтканда спорт залдын пол тактайлары кыймылдап, дубалдары карайып, нымдуулук пайда боло баштаган. Андан тышкары балдар чечинип кийинүүчү бөлмөлөрдөн да мүчүлүштүктөр байкала баштаган. Мындан улам айыл тургундары тийиштүү адистер менен облус башчысына кайрылышкан. Эми биздин максат эмне? Ошо мамлекеттик элдин акчасы уурдалбастан, коррупцияга берилбестен таза курулдун деген азыр президенттин да жакшы сөздөрү болуп атат. Бирок кемчиликтер негизги курулуштан эмес, эң жөнөкөй жерлеринен гана кетирилгенин куруучулар моюнга алып, өз каражатына оңдоп баштады. Болжолу менен 150 000 сомдун тегерегинде акча сарпталат. Биздин кемчилик болду, действительно кемчилик болбоду деп мен айтпайм. Мына полдон кетти, полду балдар менен жасап кайрадан эме кылдык. Мына даярдап койдук шпакловка. Потолоктон баштап, актап, мыналарды көчүрүп анан секирин полду бүтүп сыртка чыгып кетебиз да. Спорт залды курууга өлкө казынасынан 14 миллион сом бөлүнгөн. Ошо курган патриоттук уюм 1 жылдык гарантияга мындайча айтканда имарат курулуп бүткөндөн кийин 1 жылдык өзүнө гарантия алып, өздөрүнүн курушчулардын күнөөсүнөн кеткен жумуштар болсо, ошону аткарууга милдеттүү. Бул мыйзам чегинде жазылган. Ошон үчүн азыркы учурда патриотчиктер өздөрүнүн эсебинен оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп атат. Ал эми Аксы районунун Авлетим жана Кызыл Тоо айыл аймактарында да спорт залы бардык шарты менен жаңы мектеп имараттары курулуп жатат. Курулуш иштери быйыл аяктап пайдаланууга берилмекчи. Спорт залы менен курулуп жаткан мектептердин дагы бири Жаңы Жол айыл аймагынын терс айылындагы мына бул 150 орундуу мектеп. Учурда курулуш иштери 70%га бүтүп калган. Азыркы тапта спорт залында темир тосмолорду ширетүү иштери жүрүүдө. Буга мамлекеттин чөнтөгүнөн 47 миллион сом каралган. Мурунку мектебибиз эскилиги жетип калды эле. Азыр мынакей мамлекетибиздин өнүгүшү менен талаптын деңгээлинде мектеп курулуп, окуучуларыбыз, элибиз бардыгыбыз сүйүнүп мектепке киребиз деп отурабыз. Ал эми Жалал Абад облусунда жалпы 30дан ашык мектептин курулуш иштери жүрүүдө. Адистер алардын 25 быйыл бүткөрүлүп пайдаланууга берилерин билдиришти. Мындай жаңыланууларды облус тургундары келечек муундардын татыктуу билим алышына жана өлкөнүн эртеңки жаркын келечегине болгон татыктуу кадамдар дешет. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.